Бул жумада төрага Дастан Жумабековдун жакшы иштеп бердик деген сөзү көп кайчы пикирди жаратты. Парламентаризм күнүн утурлай сүйлөгөн спикер азыркы чакырылыш көп пайдалуу мыйзамдарды кабыл алды деп эсептейт. 6-чакырылыштын эл өкүлдөрү сиздер өзүңүздөрдүн ушу 5 жылдык иш аракетиңиздерде эбегейсиз чоң иштерди жаратты деп айтып кетсе, мен жаңылышпаймын. 28 жылдан бери чечилбеген көп ушул социалдык тармакка элге мамлекет тарабынан кол сунган жакшы мыйзамдарды ишке ашырдык. Мына ушундай төраганын пикиринен кийин азыркы парламент чын эле эл үчүн татыктуу иштерди алып бардыбы деген суроо жаралбай койбойт. Жон териси менен жөнөкөй эл эмне сезди? Шаардыктардын пикирин угуп көрдүк. Начар. Начар, Кандай десем, тиле билимсиздер болот да. Эми чынын айтсам орточо эле бабырым. Айланып кетейин, биз бүгүнкү күндө эчтеке ишенбей калдык, эмне кылалы эми, айла жок. Эчтеке айта албайбыз. Ай начар, билимсиз, урөөнү өтө начар адамдар чогулган. Саясат деле түшүнбөйм, бирок эң жаман бабырым. Коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү айрыкча азыркы иштеп жаткан 6-чакырылышка көп сын айтканы бар. Анткени дээрлик басымдуу бөлүгү базарком, бизнесмен олигархтардан куралгандар. Алардын билими болбосо да байлыгы бар. Ошол себептен алар тил алчак жана жалтак парламент атка конууда. Азыркы парламент мисалы чөнтөк парламенти болуп калды деп айткан сөздөн алысмын, бирок кылтылдама парламент болуп калды, кылтылдама. Эки жагын элеңдеп карап, тияктан эмне дейт, тияктан эмне айтып, парламент эгер өзүнчө саясаты көз каранды эмес, өкүлчүлүк кылышы, мыйзам чыгарышы жогорку бийлик болсо, ошондо гана өзүнүн атын актай алат. Андай болбой атпайбы? Эми дал ушул жерден азыркы парламент менен тарыхта жакшы ат менен калган легендарлуу парламенттин айырмачылыгы азыркы күнгө чейин оозго алынып жүрөт. Талдоочулардын айтымында легендарлуу парламенттин бир өзгөчөлүгү анын курамында болгон. Алар эл тарабынан түз шайланып келген эл өкүлдөрү эле. Башкача айтканда бир округтан тандалып чыккан атуулдар болгон. Мына ошол себептен алар жоопкерчиликти сезе билип эл үчүн кызмат өтөгөн. Бул легендарлык парламенттин элге кызмат кылганы бул чыркыраган чындык да. Бул элдин берген баасы ошол жердеги 350 бир да калбай баары тең элге кызмат кылуу аракети кылалы, өлкөнү алдыга жылдыралы деп жаңы мамлекеттин укуктук пайдаларын түзүп бергенбиз да. Анан өлкөнү мындан кандай башкаруу системасын иштеп чыкканбыз да. Анын тиги негизги купуясы эле ушул эл өзү шайлаган бизди. Эч кандай партия жок. Ошо 10 кишинин ичинен чекесин чертип туруп, мыктысын талдады эле, калп айтса калп айтпайт деп, ошолор мүдөөсүн аткарып бербедиби? Эки жолку революциялык бийлик алмашуудан кийин 2010-жылы Кыргызстан референдумда жаңы баш мыйзамды кабыл алып, президенттин ыйгарым укуктарын бир топ кыскартып, парламенттик башкаруу жолуна түшкөнүн жарыялаган. 2016-жылы Атамбаев дагы бир референдум өткөрүп, натыйжада президенттин дагы бир топ ыйгарым укуктары премьер-министрге берилип, өкмөт башчынын бийлиги чоңойгон. Атап айтканда күч органдарынан тышкары бардык кадр дайындоо өкмөт башчынын колуна өткөн. Атамбаев аны убагында парламенттик башкарууга жасалган маанилүү кадам деп эсептеген. Бирок андан премьердин деле күчү арбыганы сезилген жок. Мурункудай эле ал президентти көбүрөөк угуп жатат. Парламенттик башкаруу деген сөз парламент башкарат деген сөздү билдирбейт. Парламенттик башкарууда өкмөт башы башкарат. Парламент курайт. Ошол кезде эгерде бирдиктүү парламент болсо, күчтүү парламент болсочу, президентти токтотуп, парламенттин чыгарган чечимдерин күчкө киргизүүгө укугу бар. Сопсонун эле андай окуя 5-чакырылыштын башында гана болгон. Шайланган төрага Келдебеков 2 ирет президенттин ветосын басып өткөн. Ошол кездеги парламент 2 ирет. Андан кийинки келген төрагалардын бирөөсү дагы ошол кийинки 9 жылдын тарыхын карагыла бир ирет дагы президенттин каршы пикирин парламент басып өтө албады. Конституция боюнча жогорку кеңеш өкмөттүн программасын бекитет. Анын түзүмүн жана курамын аныктайт. Премьер-министрдин, башкы прокурордун, Улуттук банктын төрагасынын ар жылдык отчетторун угат. Өкмөткө ишеним көрсөтүү же көрсөтпөө жөнүндө чечим кабыл алат. Президентке каршы айып коет. Керек болсо президентти кызматынан четтетип кое алат. Бирок иш жүзүндө баары тескерисинче. Президентке УКМК, башкы прокуратура, сот бийлиги баш ийет. Өлкө башчы мына ушундай рычактары менен бизнесмендерден турган депутаттарды оңой эле кысып коет. Булар айтканы кызыкпайт дагы. Булар келгенде эле ушу бизнесин көп өткөн, акчасын көп өткөнгө бийликке жагылып жүрүп келишкен да булар.
түшкөндө эмес, ошо келингенден Атамбаев чында. Жаңылуу менен, акча берип сатып алуу менен булар түшкөн. Булар бир парламентке бар депутат болуп мамлекеттик кызматын колдойн деген булар ой болгон эмес, көпчүлүгүндө. Мамлекеттик башкаруу формасын тандаганда улуттук өзгөчөлүктү эске алуу керек деген өзүнчө бир тарап бар экенин да айта кетүү керек. Алар президент менен жогорку кеңеш баш ийип, жылда отчет берип турган бүткүл элдик курултай жыйыны. Көп жылдан бери элдик курултайды баш мыйзамга киргизүү аракети болуп келатат. Акыркы жолу өткөн жылы 10 000 адамдын колу коюлган документ жогорку кеңешке түшүп, аны карап чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөн. Ошол иш ошол бойдон токтоп турат дейт коомдук ишмер Айбек Бусурманкулов. Кошумча мына элдик курултайлар биз дагы бул маселени көтөрүп атпайлыбы? Биз айтып атабыз 3 суроо кош деп. Биринчи курултай президент элдик курултайда отчет берип иштей албаса кетиш керек. Экинчи башкаруу формасы толук парламенттик же толук президенттик. Үчүнчү шайлоо системасы. Толук партиялык же бир мандаттуу же аралаш. Ушул 3 суроонун бир суроосун ошо Зулушев мырза алып чыгып атат, башкаруунун формасын. Эми биз дагы демилгелеп мыйзам долбоорун Минюсттан өтүп кол тапшырганбыз да. Тилекке каршы жогорку кеңеш мыйзамды бузуп, бир айдын ичинде жооп бериш керек болчу, дагы эле жооп берилек. Кыргызстанда быйыл күзүндө кезектеги парламенттик шайлоо болот. Аны азыр келерки жылга которуу жана парламент курамын 35 депутатка чейин азайтуу жөнүндө сунуштар кызуу талкууга алынып жаткан убак. Адистердин баамында парламенттик башкаруу идеясынын ирип жатканына, азыркы курамдагы депутаттардын өздөрүнүн катачылыктары, тилинен жаңылып жатканында себеп болгонун айтышууда. Жолдар Бузумов, Өзкөн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек. Аппарат камсыз кылгыла, жабык түрүндө өтүүгө.